请允许我代表山东省高级人民法院。 Кытай Эл Республикасынын судьялары Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда болушту. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын орун басарлары Нурлан Мусаев жана Шыралы Камчыбеков, ошондой эле аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Кытай Эл Республикасынын судьялары курамында делегациянын башчысы улук судья Шандюндун жогорку элдик сотунун төрагасынын орун басары Сянь Дюбин башында турган делегацияны кабыл алышты. Бул сапар өткөн жылы Шандун провинциясынын жогорку элдик соту тарабынан ийгиликтүү өткөрүлгөн Кытай Шанхай кызматташтык уюму аймактык сотторунун судьяларынын экинчи форумунун жыйынтыктары боюнча жетишилген макулдашуулардын уландысы болду. Иш-чара соттук тажрыйба алмашууга жана ШКУнун өлкөлөрүнүн регионалдык сотторунун ортосундагы кызматташтыкты алга жылдырууга, ошондой эле соттук өз ара аракеттенүү механизмдерин кеңейтүүгө багытталган. В этой связи следует подчеркнуть, что сотрудничество в судебной сфере. Бүгүнкү иш сапарыңыздар Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын сот системаларынын, анын ичинде Шандундун жогорку элдик сотунун ортосунда байланыштардын барган сайын бекемделип жаткандыгын айгинелейт. Биз бул кызматташтыкты улантууга, тажрыйба алмашууну тереңдетүүгө даярбыз. Белгилүү болгондой, Кытай менен Кыргызстандын көп жылдык достук жана коңшулук мамилелер байланыштырып турат. Үстүздө жылдын май айында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана Кытай Республикасынын төрагасы Син Цзиньпин Сиань шаарында жолугушуу өткөрүп, жаңы доордо Кытай-Кыргыз мамилелерин ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө көтөрөөрүн биргелешип жарыялашкан. Буга байланыштуу сот тармагында кызматташтык биздин мамлекеттердин эки тараптуу мамилелердин маанилүү бөлүгү болуп саналат. В ходе которой была достигнута договоренность об усилении сотрудничества в рамках цифровизации судов. Кыргыз Республикасынын жогорку соту менен Кытай Республикасынын жогорку элдик соту көп жылдар бою достук мамилелерди сактап келишкендиги белгиленди. Үстүздө жылдын октябрь айында Кыргыз делегациясы Кытай Республикасынын жогорку элдик соту уюштурган соттук кызматташтык боюнча Деңиз жибек жолу эл аралык форумуна катышууга чакырылган. Форумдун алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков менен Кытай Республикасынын жогорку элдик сотунун төрагасы Джан Сүндүн ортосунда эки тараптуу жемиштүү жолугушуу болуп, анын жүрүшүндө сотторду санариптештирүүнүн алкагында кызматташууну күчөтүү жөнүндө макулдашууга жетишилген.